Biz азыр мал жандыктар үчүн жаштакай тоyt болгон, азык болгон силос даярдоочу жерге келдик. 540 тонна мурдагы жылы басканмын. 540 тонна баскансыз. 540 тонна басканмын. 26 гектар полядан оруп, шетке басканбыз. Сиздер көрүп турган 250 тоннадан ашуун силосту дал ушул яман ичинде сактайт экен. Урматтуу чарбагерлер, сиздерге бир сонун жаңылыкты бул чыгарышта көрсөтөбүз. Биз азыр мал жандыктар үчүн жаштакай тоyt болгон, азык болгон силос даярдоочу жерге келдик. Бул жерде мынакей көрүп турасыздар, тонналаган силос даяр турат, сатылат. Ушул жерден келип алсаңыздар болот. Дарегини сиздерге акырында толугу менен түшүндүрөм. Бул силос эмнеден жасалган, жалпы канча бар? Бул маалыматты толук акырына чейин көрүңүздөр. Бул жерде азыр биз келгенде мына атайын клиенттер келип азыр сатып алып атышат. Бул силосту даярдаган Таш мырза акебиз өзү бул силос боюнча бизге толук маалымат алып берет. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы иштеп атасызбы? Шүгүр, рахмат. Так, силос көп экен, Ооба, силос 540 тонна мурдагы жылы басканмын. 540 тонна баскансыз. 540 тонна басканмын. 26 гектар полядан оруп, шетке басканбыз. Бул силостун немеси, бул мака жүгөрдөн болот. Жүгөрдөн болот. Жүгөрдөн болот. Составында өзүнүн даны бар ичинде. Анан муну биз ошол жаңы этап менен басканбыз. Мурда Союз малда туз менен кылышат эле, а биз шекер менен бастык. Кум шекер менен. Сиз башкача метод колдондуңуз. Башкача метод. Мурда туз менен жасачу эле, Ооба. Мурда энди Союз малда туз менен. Энди бул дегени бул компотту кум шекер менен консервалайбыз. Салаттарды туз менен консервалайбыз. Ошол этапка окшогон эле бир этап бул дагы. Буга 3 тонна кум шекер суу менен болгон. 3 тонна кум шекер суу. 3 тонна кум шекердин суу менен түткөн. Азыркы учурда жалпы канча тонна бар бул жерде? Азыркы учурда примерно жарымга келип калды, 200 ашыгыраак бар да. 250ге жакын бар. 250. Значит 500 кылган болсоңуз бир жарым сатып бердиңиз деп атат. Ооба, жарым сатып бердик. Азыр эми кандай кыласыз? Дөң соода кылса сатып бересиз барыны? Энди дөң соодага болсо сатам, сатып берем. Айтыңчы, Таш мырза ака. Кайсы малдарга берсек болот эми мындай жакшы? Буну мындай семиртек тамагы, туурабы? 2 жылдан бери мен сатып атамын. 2 жылдан бери 250 тоннасын сатып берген болсом, койго абар беришип атат, койго берем дешип. Койго. Анан алган клиенттер эч жаман дебеди, Кудайга шүгүр, ушуга убакытка чейин жакшы дешип келет атат. Жана бука кармап баккандарчы аларга алышса болобу ушуну? Алат, кармап бука бакканга, саан уйларга бунда көч этабыга дагы, сүт этабы экөөгө тең жарайт да. Сүттү көбөйтүрөт. Сүттү көбөйтүрөт. Эгер жакшы ушунан берип жедилсе сүтү көп болот. Алгандар айтты, мен мынча литр сүт алаттым, 2 литр кошулду, 3 литр кошулду деп. Демек өтө тоюмдуу болот, а? Тоюмдуу болот. Булар химикат эмес, составында химикат жок да. Химикаттын эч хысыз да, эчтекеси жок мында. Эч нерсеси жок. Мен өзүм новаздарды бактым. Көрүүчүлөр көрсө айтат. Мен ошол бир новазымды жакында саттым. Жемдебей эле ошо силос менен эле саттым. 2 жашарга жетип жетпеген новазды 175ке саттым. Ошол жерде 175 миң сомго саттым. 175 миң сомго саттым. Ол этти жакшы бере эле ошол немеңиз. Жакшы берет эле. Ооба. Жакшы эт берет. Ошол силос менен жем ушул да ичинде жеми бар да. Жакшы. Караңыздар, өтө сонун экен, ушундай силос менен эле малды кармап бакса болот экен. Жайлоого алып барыштын эле кереги жок экен бул болсо. Мен уйларым жайлоого чыгарбайт элем. Жайлоого чыгарбайсыз, Шуну менен эле бак. Мына азыр бул жерде лабо менен келип, ушул жерде азыр клиенттер алып атышат. Кандайсыздар?
Салам алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Аба кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай? Алган келдиңизби? Ишиңер ийгилик болсун. Канча алып атасыз азыр? Биз дагы ушул элдерден угуп келип силостон алып атабыз. 200 килограмм алгым келип атат азыр бир көрүшкө. Бир көргөнгө, пробага 200 килограмм. Саан сыйдыларга берип көрөмүн. Эгерде жакшы болсо дагы алабыз. Бирок элдин айтышы боюнча майда малга, ирик малдарга, бардык эле малдарга тоют болот экен бул. Тоют жемде себеде. Экөө тең. Азыр мына фермердин айтышы боюнча өзү менен баккан новаз жемсиз жакшы акча болуптур да, көрбөйсүзбү? Ошону айтсаңыз, 170 миң эки. Ооба, мына сиздер жашыңыздарда мындай силос деген мындай технологиялар болгон эмес, Биз болгон. Эсир маалда силос болгон. Колхоздо болгон. Колхоздун уйларга берген саандарга. Бирок ошол маалда ушу өнүмдүү жакшы сүт берген. Жакшы сүт берген. Жакшы сүт берген. Онан кийин мына эсир бузулгандан кийин мындай колдонмолор силос кылыш, башка кылыш уже калып кетти. Мына азыр биздин инебиз ушуну жаңы даже мурдага караганда да мурда туз менен аралаштырып берген болсо азыр кум шекер менен аралаштырып берип атат экен. Эгер 200 килограммдап барып көрөсүз, жакшы результат болсо келип тонна алып кетсеңиз болот. Кудай буйрса. Уй көппү, мал көппү? Мал көп. Бодо мал, майда мал. Майда мал бар. Бар, жакшы. Ооба, келиң эми. Ташмырзакова. Бул силосту сактоону айтып бериңер. Канчалык деңгээлде сактадыңыздар? Мындай жакшы кылып, мен көрүп турам, мына яма кылыпсыздар, мына жырчы атайын. Яма кылыпсыздар мына. Сактоо этабы бул ушу яма кылып, астына салафан төшөп, астынадан салафан төшөп. Салафан төштөп, анан арпанын саманын майынан таштаганмын. Саманын майынан, чтобы неме болбосун деп. Анан буну ушу күдө орот, оргондо ошол баягы өзүнүн немесин кошуп, кум шекерин чачып, сууну аралаштырып, эритип, чачкандан кийин буну трамбовкасы жакшы болуш керек. Трамбовкасы өтө пышык болсо, ушунчеге воздух кирбесе, хаба кирбесе, бул 4 жылга чейин турат да. Канча жылга чейин? 4 жылга чейин. Мына азыр мына мурдагы жылы басканбыз. Мына ушул. Мына турат. Ушундай болуп, мурдагы жылы басканбыз. Сапаты жакшы. Сапаты жакшы. Сапатын жоготкон эмес, күчүн жоготкон эмес. Азыр ушул калып калса, например, азыр 40 салфан төшөп коебуз. Анан чирит где-то бир 20 сантиметрге чейин энди баягы хаба жеп калган жери караят. Карап калат. Энди ал жагага воздух кирбейт. Мындачы. Трамбовкасы мына өтө жакшы болгон да, ушунда. Трамбовка жакшы болгон үчүн воздух кирбейт, бут чирибейт. Үстүнөн дагы клёнка койгонсуз. Үстүнөн салафан коюп, кум менен басып койгонбуз. Мына, караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Аябай жакшы сактаган да, ушундай технология менен аябай жакшы кылып мына яманы казып, ушул жерге басып, жакшы кылып суу өтпөй турган, аба өтпөй турган кылып жакшы сактаган да. Буга чейинки биздин чыгарылыштарда Ташмырзова ушундай силосту алып туруп, даярдап туруп, ушундай трамбовка кылып, мисалы үчүн мына азыр бул канча килограмм? Бир 60 килограмм чыкты. 60 килограмм. Ушундай 30-31 килограммдан упаковка кылып даярдап сатып атышат да. Чүйдө, Ошто, Бишкекте ушундай саткандар көп да. Ошондой варианттарын да карап көрдүңүздөр. Мисалы үчүн сиздер жаңы бир метод менен сатсаңыздар да болот да, атайындай пресс кылып турупчу. Ооба. Биз муну неме кылып атканда, мисалы 23 22 биз баштаганбыз да. 22 анда ал баягы ал этаптар жок эле. Ол мына 1 жыл, 1,5 жыл калды, 2 жыл калды, ошо чыкты. Ал дагы жакшы. Ал энди технология азыр өсүп кетти. Өзүнүн салафанга пресстеп, анан абасыны кайда шороп алып туруп, анан бекитишип атат. Ирандан
аппараттарды алып келип жасагандар бар да. Бар. Чүйдө ушундай. Өзүнүн бир жакшы аппараттары бар экен. Ошол менен жакшы упаковка кылып даярдап, алар мына кыркаттагычы. Мына эмени алып келип эле койсо да кыркып даярдап, баарын аралаштырып даярдап бере турган аппараттар бар. Келечекте дагы ушундай бир нелер кылуу планыңыздар да барбы, Кудай буйрса? Кудай кааласа, ушул элди жакшы оңой шарттарга өткөрүү үчүн аракет кылып атабыз. Ниет бар. Ушул зонада бул нерсе бизде мына борборубузда бар. Биз жакта жок эми. Шуну аракет кылып атабыз алып келгенге. Алып келгенге. Кудай буйрса. Алып келип, ошо элге ыңгайлуу мантип оюп чаап жүрүшпөйт. Аны дагы неме кылсак, ошол упаковка немесин алып кетелер. Ташмырза, эми айтсаңыз, бул канчадан сатып атасыз эми? Канча сомдон сатып атасыз? Мурдагы жылы ошо эми баштаганыбызда ошо неме кылып туруп 10 сом сатканмын. 10 килограммына. Эми азыр 7 сом ошо элге жардам кылайлык дедик. Сүйлөштүк. Анан өзүбүздү көрдүк, анан кой элге кичине түшөлүк деп анан 7 сомго түшүрүп 7 сомдон, 7 сомдон сатып атабыз. Ооба, кандай дейсиз? Мынау бир пресстин баасы азыр 450-500 сом эт менен барабар болуп калды. Көрсөңүз керек. Бул арзан түшөк экен. Эми бул азыр силос арзан. Себеби бир боо жүгөрү пая 50 сом 60 сом. Жүгөрү пая 50 сом 60 сом. Бир боосу. Же болсом 1 килограмм баягыдай жем, вот, күнжере. 35 сом. 35 сом. Бул деген 7 сом. Bundan azır 5 kilo verseniz вообще kuturtu verir de sıyırlar. Mına sonun ne? Mına prestен, жүгөрү паядан бул арзан экен, көрүңүздөр. Арзан да. Урматтуу көрүүчүлөр. Эми башка жактан, мисалы үчүн башка облустардан келип алабыз деп сизге байланышса мүмкүнчүлүк бар да, баарынан ошондойдон даярдап бере бересиздер да. Бар. Килограмм 7 сомдон. Ооба. Анан өтө көп тонна алам дей турганса, же жалпысын алам дей турганса, кичине түшүп дагы бересиз баасынан. Кичине түшүп, тонна көп алам десе, түшүп бергенге аракет кылам. Түшүп бергенге аракет кыласыз, Жакшы. Аракет кылам. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Малыбыз семире берсин, этибиз көбөйө берсин, сүт багытында мал көп болуп, элибиз жыргалтылыкта, токтулукта жашай берсин. Айтканыңыз келсин. Силерге өмүрүңөргө береке берсин, ишиңерге ийгилик, дайым ойноп келип, элдик кызматта жүрө бергиле. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу чарбагерлер, сиздерге ушул сүйүнчү жаңылыкты бул чыгарышта көрсөттүк. Бул Силос Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Исхак Полотхан айылында экрандагы телефон аркылуу байланышып, ушул Калмырзаба менен сүйлөшө аласыздар. Жалпылап алсаңыздар жакшы эле түшүп берет. Мына маалыматты көрдүңүздөр, Силос аябай жакшы сакталган. Ушул чыгарылыш аркылуу байланышып, силос издеп жаткандар, тойт издеп жаткандар, малны жакшы, таза, натуралдуу азыктандырууну каалагандар сөзсүз түрдө тез арада байланышка чыгыңыздар. Бизге уруксат андабы? Дуа берип коеюн болсо. Бир бата кылыңыз. Кана болсо момин. Балдарым бардыгыңын өмүрүң узун болсун, ырысыңар улук болсун, ишиңерге ийгилик. Амин. Ден соолуңар чың болсун, эл үчүн кызмат кылгыла. Şu bala çakanlarının arzabasını görüp, toylordu kılıp, oynap kılıp жүрө бергиле. Amin, Allahu Akbar. Bizge ruhsat anda işinizге ийгилик. Biz жынтыктадык. Мына урматтуу көрүүчүлөр, төмөккө экрандагы телефон аркылуу тез арада байланышыңыздар, көрүңүздөр, малыңыздарды ушундай жакшынакай силос менен азыктандырып, семиртип, эт багытында, сүт багытында жакшынакай кылып бага бериңиздер. Силос сиздер үчүн. Мен жынтыктайм.